Кымбаттуу бир туугандар, бардыгыңыздарга Кудай Теңир тынчтык болсун. Кудай Теңирибизге миң мертебе ыраазычылык, чексиз даңктоолор, алкыштар боло берсин. Бүгүн да биздин карай турган дагы бир маанилүү сабагыбыз, өзгөчө сабактардын бири Кудай Теңирдин сызыгы деп аталат. Ал эмнени түшүндүрүшү мүмкүн? Кудай Теңирдин сызыгын Кудай Теңир койгон чектөө деп койсок болот. Кудай Теңирдин жолу десек болот. Ушундай ар кандай аталыштар менен берсек туура болот. Бирок Кудай Теңирдин сызыгы, мен ойлойм, мындай түшүнүктүүрөөк го депчи. Качан Кудай Теңирдин сызыгы дегенде биз дароо эсибизге келет. Кудай Теңир бир түз линияны, түз сызыкты чийген. Албетте бул түз сызык биздин жолубуз болушу мүмкүн. Ишенген адамдардын, адил, такыва адамдардын жолу. Ошол сызыктан кыйгач баспаш керек, оңго дагы, солго дагы. Мен оюмча бул түшүнүктүү. Бирок деген жер бар. Кудай Теңир эмне үчүн ошол сызыкты чийди? Албетте, Кудай Теңир ошол сызыкты өзүнө алып келиш үчүн, эгерде ушул сызык менен түз жөнөсөң, барсаң, сен мага келесиң, туура келесиң. Анткени сен мен койгон сызык менен андан оңго дагы, солго бурулбай, ошол менен багыт алып келдиң. Эгерде сен мен чийген сызыктан башка жака бурулуп кетсең, албетте сен ошол багыт сени такыр, туура эмес жака алып барат. Демек, анын максаты Кудай Теңирди дагы түшүнө алыш үчүн, тааныш үчүн жана Кудай Теңирдин өзүнө багыт алуу. Бул абдан маанилүү. Качан мен бул жакка чийип көргөзөйүн, түшүнүктүү болуш үчүн бул доскага. Мен азыр бул жакка түз сызык чийем, бир туугандар. Болжолдуу түрдө мынандай кылайын. Ушундай стрелка багытын коюп коеюн. Элестетиңиздер, бул Кудай Теңирдин түз жолу. Качан бул жак Кудай Теңир? Бул жак Кудай Теңир. Мен кыскартканга аракет кылдым. Кудай Теңир, башталышы Кудай Теңир, аягы дагы Кудай Теңир. Эми менин жашоом ишенгенден кийин Кудай Теңирдин сөзү менен башталды. Жашоомдун аягы дагы Кудай Теңирдин жолу менен бүттү. Демек, ошол сызык Кудай Теңирдин сөзү десек дагы туура болот. Анткени ошол Кудай Теңирдин осуяты сөзүнөн мен оңго дагы, солго дагы бурулган жокмун. Качан ушул жолдон биз чыгып кетебиз? Албетте, бул жолдон чыгып кетүүгө бир нече себептер бар, абдан көп себептер бар. Эгерде Кудай Теңир, мисал келтирейин бул жерге. Кудай Теңир алдаба деди. Алдаба. Кудай Теңир бизге алдаба деп осуят айтты. Эми бул Кудай Теңирдин жолуна салынды. Бул түз жол. Мен ушул жолго багыт алып бара жатканда, бир тууганыбыз экранды көргөзүп койсо бул жака, тагыраак, чоңураак кылып көргөзүп койсо жакшы болот эле. Демек, алдаба. Мен ушул жолдо бара жатамын. Бул мен бара жатам. Мен бара жатам Кудай Теңирдин жолу менен. Кудай Теңирдин жолунда мынандай белги турат. Мен А деп белгилеп коеюн, бул алдаба деген сөз. Жолдо бара жатканда, машинелер менен бара жатканда 60-тан ашпа, 20-дан ашпа, 80-ден ашпа деген сыяктуу ар кандай белгилер бар. Бул айдоочуларга. Эгерде ошол белгилерди бузса, аларга сөзсүз түрдө айып пулдар келет почтасына. Демек, айдоочулар болушунча белгиленген талаптарды аткарууга алар аракет кылышат. Ошол сыяктуу эле ушул жолдо бара жаткан кезде менин жашоомдо кээде Кудай Теңир алдаба деп айтып жатса, анда
мен ошол нерсени аткарышым керек. Бирок көбүн учурда бизде ушул жактан же жогору чыгып кетет, же ылдый түшүп кетет. Жогору чыгып кеткен дагы, ылдый чыгып кеткен дагы бул Кудайга карама каршы же Кудайдын тилин албаштык түшүндүрөт. Мисал үчүн, мен качан ушул жактан бара жаткан кезде, ой, алдап кое берсе боло берет. Ыйык жазууда эч нерсе деп айткан эмес. Боло берет. Кудай көрбөйт, эч ким деле көрбөйт. Кудай кечирип коет деп койсок, анда мен ушул алдаба деп жаткан осуятты мен жокко чыгарып коем. Бул менен мен Кудайдын көргөзгөн осуятынан туура эмес жакка четтеп кеткенимди түшүндүрөт. Демек, мен бул жактан Кудайдын сөзүнөн бир нерсени кемитип алып жатам. Эгерде ушул түз бараткан жолдо элестетиңиздер, белги жок. Белги жок. Бирок ушул жерден мен жөнөкөй түшүнүктүү болуш үчүн мисал келтирейин. Мисал үчүн чүчкүрбө деп коеюн. Бул эми бая туура эмес мисалдардын бири. Чүчкүрбө. Чүчкүрсөң күнөө болот деп койдук. Мисал үчүн. Кээде биз адамдар ушундай ойлоп табуучу болобуз, ашыкча белгиленген талаптан да чыгып кетебиз. Чүчкүрбөш керек экен айланайын. Чүчкүрсөң жаман болот турбайбы? Болбойт, күнөө болот деп элестетиңиздер. Бул негизи Кудай Теңир буну күнөө деп айтканбы? Жок. Чүчкүрүү бул медициналык тил менен айтканда дагы бул пайдалуу тескерисинче. Демек, качан мен ашыкча бир нерселерди белгиленген нерседен андан үстөккө кошуп, каярдан өзүмдүн оюм менен, акылым менен бир нерселерди ойлоп таап, кошуп жатсам, анда мен Кудайдын көргөзгөн көргөзмөлөрүнө, осуяттарына, анын жолуна дагы бир нерсени кошкондугум, бул дагы мени Кудайдын түз багытынан мени кыйшык жакка алып барат. Мисал үчүн, ыйык жазууда болсо, мисалдар бар. Качан шакирттерине фарисейлер келип туруп, сенин шакирттериң кол жуу расмисин аткарбайт экен. Биздин ата бабаларыбыздан келе жаткан салтты булар бузуп жатат деген өңүттө Ыйса Теңирге суроону берген кезде, Ыйса Теңир айткан: ал эми силер болсо Кудай Теңирдин так осуятын аткарбай жатасыңар. Ата энеңди сыйла деген осуятын аткарбай жатасыңар. Кудай силер болсо ата энеме бергендин баардыгы карбан деп, бул Кудайга багышталган, ошол Кудайга багышталган нерсем ата энеме берген болуп эсептелинет деген ойдо силер ушул нерсени түшүнөсүңөр. Бирок силер ата энеңерди сыйлабай жатасыңар деген ошондой бир окуя болот. Бунда эмнени айткысы келген? Качан Муса пайгамбардын 10 осуятынын 5-чи осуяты болсо, өмүрүң узун болот десе, жашап жаткан жеринде өмүрүң узун болсун десе, ата энеңди сыйла деген осуят берилген болчу. Бул Муса пайгамбардан калган осуят болчу. Анан учур Ыйса Теңирдин доорунда китепти жакшы билген фарисейлер деп аталган, мыйзам окутуучулар деп аталган адамдын топтору келет дагы, 2 топтон жаралган адамдар, келип ошол жерден анан Ыйсага ошондой суроолорун берет да. Ыйсадан бир кынтык издеш үчүн. Ал эми кол жуу расмисин аткарбай жатат го сенин шакирттериң деген кезде, кол жуу расмиси Муса пайгамбардын мыйзамында каралган эмес болчу. Мыйзамда жок, осуятта жок болчу. Буну кийин эле еврейлердин кайсы бир адамдары өздөрү ойлоп таап, анан салтташып, анан калып муундан муунга өтүп, ошол бир калыптанып калган абал болчу. Ал эми ата энеңди сыйла деген болсо, бул Муса пайгамбардын мыйзамында Кудай өзү Муса пайгамбар аркылуу калтырып кеткен болчу. Демек, качан Ыйсага келип фарисейлер суроо салган кезде, Ыйса айтып жатат: силер болсо биринчи өзүңөрдү карагыла. Кудайдын түз мыйзамынан бара жатып эле өзүңөр мыйзам кошуп алдыңар, кол жуу расмисин кошуп алдыңар. Бирок ал нерсе каралган эмес го. Бирок мен силердин кемчилигиңерди айтайын. Силер кошуп эле Кудайдын мыйзамына мындай кошуп эле тим болбостон, силер Кудайдын мыйзамынан кемитип да алып жатасыңар. А силердин ошол кемчилигиңер Кудайдын осуятынан кемитип алганыңар мында турат.
ата энеңерди сыйлабай жатасыңар силер. Өзүңөргө маани бергиле деген эле. Демек мен бул жактан түшүндүрдүм. Доскага биз кайрадан келели. Бул жака демек Кудай Теңирдин түз жолу, түз сызыгы. Мен Кудай Теңир менен кайсыл жерден элдешсем, өмүрүмдүн аягына чейин анын жолу менен, анын изи менен жүрүүгө тийишмин. Анын изи, анын жолу бул Иса Машаяк. Демек анын осуяты менен, анын көргөзгөн жолу менен дагы мен оңго дагы, солго дагы бурулбастан Кудайдын осуятына үстөк өзүм кошпошум керек, жана андан албашым керек. Ыйык жазууда көп жерлерде, ыйык жазуунун башында, ошондой эле ортосунда накыл сөздөр 30-бөлүм 6-аятта, ошондой эле Аян китебинде эң акыркы бөлүмдөрүндө ал жакта Кудай Теңирдин сөзүндө эч нерсе алба, кошпо деп Кудай Теңир дайыма эскертип келет. Демек биз да кымбаттуу достор, ошол Кудай Теңирдин бара жаткан жолунда айыптуу болуп калбашым үчүн андан албашым керек жана ага кошпошум керек. Кымбаттуу бир туугандар, Кудай өзгөчө түшүнгөнгө батасын берсин. Демек Кудайдын жолу менен, анын сызыгы менен өмүрүбүздүн аягына чейин жеткенге Кудайым өзү жардам берсин. Амин.